Мага эң көп келген суроолордун бири бул Чехияга кантип барсак болот? Кайсы соц тармакта болбосун, кайсы видеомдун астына болбосун сөзсүз түрдө бир суроо болсун. Мага эң көп келген суроолордун бири бул Чехияга кантип барсак болот? Кайсы соц тармакта болбосун, кайсы видеомдун астына болбосун сөзсүз түрдө бир суроо болсо дагы ушул суроо келет. Сиздер үчүн бүгүн атайын Кыргыз Республикасынын Чехия мамлекетиндеги ардактуу консулу Садаткан Даминовадан майым курууну чечтим. Чехияга кантип мыйзамдуу түрдө келсе болот. Ошондой эле айта кетчү нерсе, Садаткан Даминова Чехия мамлекетинде 23 жылдан бери эмгектенип, нолдон ийгиликке жеткен мигранттын жашоосун жон тери менен түшүнгөн айым катары жооп алабыз. Ошондуктан видеону аягына чейин көрүңүздөрдү сунушкан. Саламатсызбы, Садаткан айым? Биринчиден сизге убактыңызды ажыраттып атайын маектешүүгө убакыт тапканыңыз үчүн сизге чоң рахмат. Айсулу, сага дагы чоң рахмат. Этерден түшкөн суроолор кантип Чехияга келебиз деген аябай көп болот окшойт. Негизи Чехия мамлекети менен Кыргыз Республикасынын негизи экономикалык жактан байланышы барбы? Ооба, албетте байланышы бар. 1995 жылы Советтер Союзу курулгандан кийин ар бир өлкө өзүнүн эгемендүүлүгүн алгандан кийин биздин өлкөбүз дагы Чехия мамлекети менен башка тышкы саясий катнашты жандандыруу үчүн ар бир өлкөлөр менен өзүнчө келишимдерди түзгөн. Мунун ичинде Чех мамлекети дагы бар. 1995 жылы 7 мартта тактап айтсак, ушул күнү дипломатиялык катнашуу башталып, ошондон бери Чехия менен Кыргызстандын ортосунда экономикалык, дипломатиялык катташуулар бар. Азыр консул айым катары, андан сырткары сиз ушул жерден Чехиядан өзүңүз карьераңызды нолдон баштаган мигрант адам катары, бул жака жаңыдан нолдон келген адамдар негизи эле биринчи келгенде кандай маселелерге кабылат, кандай кыйынчылыктар болот, ошолор жөнүндө сиздин өзүңүздүн башыңыздан өткөн окуяны эстеп, алыска биринчи келген Саадат кичинекей кыз Саадат болуп өзүңүз элестетип айтып бере аласызбы? Негизи биринчи келгенде кандай окуялар болгон? Ооба. Биз келгенде бул 2003 жылы болгон. Биз Советтер Союзу бузулуп, перестройка башталып, биздин мамлекет дагы өзүнүн эгемендүүлүгүн алып, аябай кыйынчылык заман болгон. Ошондо бирок сыртка чыкканга аябай мындай виза алыш аябай кыйын болчу. Азыркы учурда биздин жарандарга аябай жеңил мүмкүнчүлүктөр бар, себеби визанын ар кандай түрлөрү менен кошо жеңилдиктер дагы келди десем болот. Биз келген убакта мындай студенттерге эмгек визасы жок болгон, андан көп тилди билбей кыйналганбыз. Ошондуктан азыркы келген студенттерге кошулуу визасы менен келген биздин жарандарга аябай жеңилдик, себеби YouTube'тан көрүп тил үйрөнсө болот. Ар түрдүү ошол Чех мамлекетине келем десе, ошол Чех мамлекетинин кандай түзүлүшүн, маданиятын, тилин үйрөнүп келсе болот да. Азыркы заманда ушул технологиялардын жетишкендиктери ошо колдонууга чакырат элем биздин жаштарды. Анан азыркы учурда көп жанагындай жөнөкөй жумуштарга эмес, студенттик виза менен келип ушул жакта билим алса болот. Эгер чех тилин жакшы билсе, анда экзамендерди тапшырып, чех тилинде окуса бекер окушат. Ошондуктан баарын чакырып кетет элем биздин жарандарды, жаш балдарыбызды, кыздарыбызды ушул жака келип биздин Чехия мамлекетинен жакшы билим алсаңыздар болот. Жогорку даражадагы бакалавриат, магистратура, анын үчүн биринчиден жанагы тил курстарына келип, же үйдөн болсо YouTube'тан баштап үйрөнсөңүздөр болот. Бирок тил курстары менен келсеңиздер сиздерге жеңил болот. Албетте алардын төлөмү бар, бекер эмес. Ошондуктан өзүңүздөр бул жерде келгенден кийин ата-энеңиздерге кыйынчылык жаратпаш үчүн өзүңүздөр дагы кошумча иштеп, өзүңүздөр камсыз кылсаңыздар болот. Ошондой биздин арабызда жаштарыбыз дагы бар, өзүн өзү камсыздап, ата-энесине мындай түшүмүн салбаган биздин жаштарыбыз дагы көп. Ал мени кубандырат. Окуу визасын алуу үчүн негизи эч кандай курста окубай эле келип туруп эле окууга тапшырса болобу? Ошону негизи эле окуу боюнча келгендин кандай жолдору бар? Ооба, окуу боюнча бул биринчиси биздин абитуриент мектепти бүткөндөр үчүн бул албетте 11-классты бүткөн биздин мекендештер үчүн
жарандар үчүн, жаштар үчүн алар биринчиден ушул тил курстарын карап табыш керек, жакшысын тандаш керек. Мындай бул жерде жанагы лицензиясы бар, жанагы рецензияларын окуп, кандай отзывдарды окуп, анан ошол тил курстарын тандагандан кийин ал мектеп менен байланышып, ал мектеп деп коюшат да, бул жердечиси ал бул жерде эле языковой курс, жанагындай тилди окутуу мектеби болуп калып атат. Ошондуктан анын лицензиясын карасын, же бизге кайрылсын, биз текшерип рекомендацияларды беребиз, өзүбүздүн кеңештерди беребиз. Ошол менен бирге бул абитуриенттер үчүн алар тил курсуна төлөмдөрүн төлөгөндөн кийин Астанадан барып визага тапшырышат. Визаны бир айдан 3 айга чейин каралып чыгып, виза берилгенден кийин бул жака келип ошол курста окуй беришет. Курс 1 жыл уланат. Курсту бүткөндөн кийин бул жерден чех тилинен экзамен тапшырышат. Экзаменден B2 сертификатын алгандан кийин анан ошол эле маалда окуп жатып эле булар өзүнчө жанагы университеттерди карап, ошол университеттердин кайсынысын тандап алса болот. Тандап алып, кайсы экзамендер болот, ошого даярданса болот, жанагы терминологияларын үйрөнүпчү. Анан эгер бул курстан кийин башка чоң жогорку жайларга, окуу жайларына өтпөй калган болсо, ошол эле курсту кайрадан эле уланса болот да. Эгер аны уланткысы келбесе, окугусу келбесе, анда бул жактан жанагы өзүнүн окуусунан алып келген аттестатын нострификация кылгандан кийин бул жерде дагы толтура жанагындай реквалификациялык курстар бар, ошолорго кирип, бул жердеги жанагы же техникумдар болобу, колледждер болобу, ошол жерден бир жакшы кесиптин ээси болуп чыкса болот да. Анан эгер аны да каалабаса, ошол аттестатын эмеден өткөрүп алып, курсту бүткөндөн кийин бул жерде жанагы эмгек визасына өтсө болот. Бирок бул 1 жылдан кийин эртерээк даярданыш керек, ага дагы консультацияларды алып, жакшынакай болуп даярданып барыш керек. Ошол мүмкүнчүлүк бар. Ал эми жанагы жашы өтүп калган, бирок илимий изилдөө менен алек болгон биздин жарандарыбыз, мекендештерибиз үчүн бизде чоң окуу жайларында ар түрдүү илимий изилдөө направлениялары бар. Ошол направлениялар менен заявка таштап, ошол өзүнүн иштерин көрсөтүп, резюмесин берип, андан кийин эгер ошол университет ошол илимий изилдөө алса, анда барып Астанадан дагы виза алып келип, аны менен келип бул жерде окуп, университетти бүткөндөн кийин жанагындай даражасын алгандан кийин магистратуранынбы, докторантуранынбы, профессорлуктанбы жанагы даражаны алгандан кийин башка жумуштарга кирсе болот да. Ошондо азыр Кыргызстанда туруп эле эч кандай маалыматы жок, бирок Чехияга окуусу келген адам болсо, ошол курстарды кайсыл жактан карашы керек болот. Анан карагандан кийин сиз айтмакчы лицензиясы болуш керек деп атасыз. Азыр ортодо ар кандай адамдар бар. Ошол менен катар алдамчылар да чыгып калат. Менин эле Instagram баракчама канчасы жазат, кантип бармаса, кайсыл компания менен барабыз депчи. Ошону бизге жазып, бизден сурашса болот деп атасыз, сиз туура жолун айтабыз деп. Анан мен айта турган нерсе, булар азыр бул жакка келип чех тилин билсе, бекер окуйт атасыз деп. Эгерде чех тилин окугусу келбесе, бул жакта жөн эле англис тили менен келип окуса кандай болот? Анан чех тили менен келип 1 жыл курста окуп, чех тилин үйрөнүп, анан окууга тапшырат атасыз. Окууга тапшырганда бул жакта негизи окуунун бактысы кандай болот? Ошол жөнүндө да айта кетсеңиз. Эгер ооба, курс 1 жыл болот, андан кийин кесиптик университетке тапшыргандан кийин ал жерден 4 жыл бакалавриат даражасына окуйт, андан кийин магистратурага окуйт. Эми жана чех тилинде окубайм, англис тилинде окуйм десе, албетте төлөмү менен сиз башка тилде болот. Ал да андай мүмкүнчүлүк дагы бар. Бул жерде көп эле университеттерде ошол англис тилинде окутуу мүмкүнчүлүгү бар да, түзүлгөн коммерциялык төлөмү менен төлөп, аны дагы өздөрү карап, өзүнө жараша кандай мүмкүнчүлүктөрү бар, ошого жараша тандап алса болот. Мүмкүн болсо айтасызбы, болжол менен биринчи негизи Чехияга келип окуса, чех тилин билсе окуу бекер. Бирок ошол бекер окуу үчүн тил курсунда окуу бул деген төлөм менен болот. Анан 1 жылдык бул жакта жашаган жатаканасынын акысы, болжол менен 1 жылдык кеткен төлөм акысы канча кетиши мүмкүн? Азыркы курстар 3,5 миң евродан 5 миң еврого чейин, бул 1 жылдык курстун эсеби. Ал эми жашоосу бир университеттин өзүнүн
жатаканалар болот. Ал бир койка местасына 400 евродан башталат да. Ар кандай эми жакшы жеңилдик жанагындай жакшы жагдайлары бар болгон болсо, түзүлгөн болсо, анда 400 евродан башталат. 350-400. Анан өзүнүн тамак ашына бул жерде 200 евро деп койсок, ошондо бир айда бир студентке 600-700 евродан кетип калат экен. Ошондо болжол менен бул жерде бир жылдык студенттин курс менен кошо жашоосу 11 миңден 12 миң еврога чейин жетип калат экен. Түшүнүктүү. Кийин болсо студент жака окууга киргенден кийин эгерде кааласа, окуудан сырткары бош убактысы болсо кошумча иштерге сөзсүз түрдө иштесе болот да. Анан мен сизди бул жерде мигрант катары сизге дагы суроо берейин. Сиз баскан жолду мен өзүңүз билесиз, азыр нойдон баштап басып келаткан мезгилим. Анан Чехияга мыйзамдуу түрдө кантип келсе болоорун сиз айтып бердиңиз. Бирок мен бул жерде жашап билген адам катары Чехияга мыйзамсыз жол менен деле келишет. Муну мен жашаган адам катары билем, жана мага дагы барышат экен го деп мен тааныштарым да жазып берет. Бизге Чехияга келген негизи азыр болбой калган деп айтсам, мени жалганчы адам катарында дагы кылып айтып калат. Барыптыр го мына адам, бул адам через Венеция барыптыр, через башка жак барыптыр деп айтып калышат мага. Анан негизи мыйзамсыз жол менен келгендер жөнүндө жана мыйзамсыз жол менен келгендер эле алдыда эмнелер күтүп турат? Ошону айтып берсеңиз. Бул жака бир гана мыйзамдуу жол менен келгенге чакырат элем биздин мекендештерди, себеби мыйзамсыз келгендердин мыйзамсыз жумушка алат, алар контракт менен кирбейт, келишими жок болот. Эгерде иштеген болсо төлөм акчасын маянасын ала албай калат. Андан кийин бир баягындай коопсуз маселе жаралса, аны да чечүү кыйын болот, себеби бул жерде өзү дагы мыйзамсыз түрдө жүргөн үчүн биз дагы жардам бергенге мүмкүнчүлүгүбүз чектелип калат. Ошондуктан баарыңыздарды чакырып кетет элем. Венеция жана Венгрия, Литваларга келип, анан ал жерде иштебей, ал жердеги жумушуңуздарды таштап башка өлкөгө өткөнгө мен каршымын, себеби бул биздин мамлекетибизге дагы өзүнүн терс таасирин тийгизет. Себеби сиздерге окшош биздин мекендештерибиз дагы виза алып башка жака барып иштейин десе, ал мамлекет бизге уже жанагындай визаларды бербей калат. Ошондуктан баарыңыздарды чакырып кетет элем. Кайсы жака барбаңыздар, эгер Венгрияга келесиздерби, Литвага келесиздерби, Польшага келесиздерби, ошол келген жериңиздерде иштеңиздер, башка жака кетпеңиздер, ошол жерден документтерди улантырып, мыйзамдуу түрдө иштеп, өзүңүздөрдүн маянаңыздарды алыңыздар. Эгер бир кокусуздук болуп калса, ошол жерде сиздер кайрылганда өзүңүздөрдүн страховкаңыздар болот, ал дагы жардам берет сиздерге. Ошондуктан эч качан өзүңүздөрдүн визаңыздарды бузуп, границаларды бузуп, башка өлкөлөргө өткөнгө туура эмес. Ошондуктан буну бузбоого чакырып кетет элем. Андан сырткары сиздерде бир мүмкүнчүлүк бар. Эгерде сиздер Литвага, Польшага, башка өлкөнүн ВНЖ-сын алып калган болсоңуздар, ал жерде 2 жыл иштегенден кийин Чехияга өзгөртсөңүздөр болот. Ал мүмкүнчүлүк бар. Ошондуктан биринчиден келген жериңиздерде документти бузбай, иштеп, мыйзамдуу түрдө маянаңыздарды алыңыздар, мыйзамдуу түрдө иштеп, 2 жыл бүткөндөн кийин гана Чехияга алмаштырсаңыздар болот. Ошондо мыйзамсыз жол менен барган бир адамдын атачылыгын айынан Кыргызстандагы ошончо келем деп жакшы ниет кылып жүргөн адамдар дагы жол тосуп калат экен. Ооба, азыркы учурда бизде Венгрия мамлекети менен Кыргызстан келишим түзүп, биздин ушул мекендештерибизге, жарандарыбызга жакшы жагдай түзүп берели, иштешсин деп ушундай түзүлгөн болчу. Бирок тилекке каршы мына канча жыл болду, 4 жылдан бери Венгрияга келип иштеген биздин жарандардын арасынан башка жака өтүп кетип, мыйзамдарды бузуп, ошондуктан Венгрия мамлекетин дагы Европа чакырып, Европа Союзу, Европалык биримдиги чакырып, штраф салып, силер берген визалар менен мына ушунча башка чет өлкөдөн келген жанандар ушинтип биздин границаларды бузуп атат, чет жака чыгып атышат деп
буларга аштыра салып азыр эми ошол кемчиликтин аркасынан азыр бизде Венгрияга дагы жумуш визасы берилбей калды. Ошондуктан азыр эми Венгрияга дагы сиздерге чектөө салынды. Эми бул жака дагы кириш кыйын болуп калды. Бул өтө жаман нерсе. Мен былтыр эле окугам, Венгрияга келип, анан ушул бизге Чехияга келип иштеген бир биздин таанышыбыз бар, анан иштеп жүргөн, ал дагы мыйзамсыз жол менен иштеп, эми Кыргызстанда окушат да, тааныштарыман 1 жыл 2 жыл иштеп жүрүптүргү деп. Мен өзүм эле көзүм менен көргөн бала, ал дагы 1 жыл иштеди. Анан бир күн эле жумушунда мыйзамсыз иштеп болчу. Эми анын бактысына ошол жердеги жумуш берүүчү адам ишеничтүү адам экен, колунун акчасын берип жүргөн, бирок бир күн эле ошол мыйзамды текшерген укук коргоочу адамдар келип, аны көрүп калып, текшерип, башка жакта келгенин көрүп, дагы жакшы аны түрмөгө киргизген эмес, жөн гана Чехиядан чыгып кетүүсүнө 3 күнгө мүмкүнчүлүк берген. Азыр деген эми андай мүмкүнчүлүк дагы жок болуп калыптыр. Ооба, Венгрияга бербей калган, жумуш визасы бүткөн. Эми кайрадан аны жандандыруу, келишимдерди кайрадан карап чыгуу маселеси бизде көтөрүлдү, бирок ал жаңы жылдан кийин кандай болот эч ким билбейт. Ошондуктан сиздерди чакырып кетет элем. Бир гана мыйзамдуу жолун издөө менен башка чет мамлекеттерге чыксаңыздар, Америка болобу, Европа болобу, башка өлкөлөргө барсаңыздар, сөзсүз түрдө мыйзамдуу жолун издеп, биринчиден ошол мамлекет жөнүндө изилдеп, биздин Кыргызстанда сыртта мекендештерди жумушка орноштуруу борбору бар Бишкекте. Ошол борборго барып, ал жерде Migrant Cage деген сайты бар. Ошол Migrant Cage'ден бүт маалыматтарды алсаңыздар болот. Кайсы агентство сиздерди жумушка орноштурганга лицензиясы бар. Ошол Кыргызстанда бизде агентстволор бар, жанакындай ортомчул. Алар сөзсүз түрдө сиздерди ошол мамлекеттин жагдайы менен тааныштырат, маданияты менен тааныштырат, закондору менен тааныштырат, ошондуктан мыйзамдары менен. Ошондуктан ошол Migrant Cage'ге кирип, изилдеп, биринчи тил үйрөнүп, тиякпиягын билип, анан ошол мамлекетте биздин кайсы элчилик бар, кайсы эми кандай байланыш телефондорун алып алыш керек. Себеби ар түрдүү жагдайлар жаралып атат биздин жарандарыбыздын арасында. Андайлар көп болду. Мисалы үчүн көлгө секирип жатып башынан жаракат алып, ошол жерден комадан жатып өтүп кеткен жарандарыбыз бар. Стройкада иштеп атып, ошол жерден түшүп кетип майып болуп калгандар бар. Алардын эгер мисалы үчүн мыйзамсыз түрдө иштеп аткан болсо, страховкасы жок болсо, буга ким жооп берет? Эч ким жооп бербейт. Анын өлүгүн алып кетүү дагы жанакындай барып больницага жаткырып, лечениясын дагы төлөмдөрүн ошол өзүнүн ата энесине же тууган уругуна түшөт да, башыначы. Анан бул жакта жашагандар эми биздин мекендештер жооп карап турбайт, акча чогултуп беришет, бирок бул деген башка адамдарга ыңгайсыз жагдайды жаратуу болуп эсептелинет. Ошондуктан баарыңыздар өзүңүздөргө мындай тың болуп, бирөөгө мындай эмеңиздер түшпөсүн, оорулугуңуздар түшпөсүн, ошондуктан мыйзамдуу түрдө жолду издеп келишиңиздерди суранам. Чоң рахмат, туура айтасыз. Ар бир ишти сөзсүз түрдө мыйзамдуу жолунда кылса, коркунучу дагы башкасы дагы аз болот дегендей. Анан ошол эле суроого Чехияга келүүнүн деле жолдору дагы эле азыр бизде, мен сизден акыркы келе турган жолду бул туристтик жолду сурайын деп атам. Туристтик жолу, туристтик визаны алуу үчүн кайсыл жакка барып, кыргызстандыктар кайсыл жактан алыш керек, аны алыш үчүн дагы Астанага баруу керекпи, жана барып документтерди тапшырса эле дароо эле туристтик визаны береби? Негизи эле туристтик виза боюнча. Башка визалар боюнча кыскача маалымат берип коеюн. Студенттик визасы, эмгек визасы, спорт, илимий изилдөө визалары, булардын баарын Астанага барып тапшырабыз. Себеби бизде Бишкекте өзүңүздөр билгендей Чех мамлекетинин элчилиги жок. Ошондуктан Астанага барып тапшырыш керек. Биз жанагы кыскача мөөнөткө ачылган туристтик визасын Швейцария элчилигинде ачылат. Ошол жака кайрылыш керек. Бирок ал жерде дагы сиздер бир гана эгер чакыруу баракчасы бар болсо, ошондо гана ошол жака кыскача мөөнөткө Швейцариянын элчилигине тапшырсаңыздар болот да. Ал эми эгерде жөн эле как турист катары келем десеңиздер, анда визовый центр бар, ошол визовый центрге тапшырышыңыздар керек. Визовый борборго, виза борборуна тапшырыш керек. Кайсыл жерден? Азыр
Менин билишимче мурда бул Алматыда болгон болчу, азыр Бишкекте да ачылды деп ВФС уккам, бирок так маалыматым жок экен, ошондуктан текшериш керек. Бишкекте да ошол виза борбору ачылды, ошол жака эле тапшырып кыскача мөөнөткө туристтик визасын алса болот деп чыккан болчу, бирок мен аны колдонбогон үчүн азыр так маалымат бере албайм. Бишкекте ошондо Чехия мамлекетинин консулствосу бар ал жерде, ал жерден алган болуп экен. Ал жерде бизде Бишкекте Чехия өлкөсүнүн ардактуу консулдугу бар, бизге окшош. Бирок алар бир гана ошол биздин Кыргызстанга турист катары барып, бир кандайдыр бир коопсуздук жанагындай коопсуз жагдайга туш келген чех жарандарына жардам көрсөтүү болуп эсептелинет, же жанагы экономикалык дипломатиянын өнүктүрүү боюнча. Ошондуктан алардын дагы жанагындай мүмкүнчүлүктөрү чектелген. Çok rahmat. Биринчиден ушул суроолорго так туура бизге маалымат берген аракет кылган үчүн сизге чоң рахмат. Жана бул жерде Чехия мамлекетинде негизи консульство ачылганда бизге көп болгон жок. Буга чейин жок гана диаспоралар болуп эле иштеп келгенсиздер, биз тарыхты билишибиз боюнча. Анан азыр негизи Чехияда бир эле Чехия эмес, кайсыл мамлекетте болбосун биздин мекендештерибиз кээ бири Кыргызстан менен байланышы бар болот, кээ бир мекендештерибиз өзү менен өзү жүргөн болот, балким кээ бири таба албай аткан болушу мүмкүн да. Ошондой эле биздин азыр Кыргызстандагы көрүүчүлөрүбүздүн таанышы Чехияда болуп, эч кандай эч кимди тааныбай жүргөн мекендештерибиз дагы болушу мүмкүн. Ушул жердеги консульствонун кызматы кандай болот, биздин мекендештерибиз бул жерде эмнени өзүнө ала алса болот, ошол жөнүндө маалымат берсеңиз. Биз ачылганыбызга мына быйыл майда 1 жыл болду, 1,5 жылга жакындап келе жатат. Биз бул жерде консулдук, көчмө консулдук кызматын көрсөтүү боюнча суранып, элчиликтен азыр ар дайым бизге ар 3 айда көчмө консулдук кызматы келип турат. Бул жерден сиздер паспорттарыңыздарды алмаштырсаңыздар болот, ID карталарды алмаштырсаңыздар болот, бирөөгө жанагындай доверенность берем десеңиздер, справка о несудимости, дагы турмушка чыгам деген, үйлөнөм дегендер болсо, ушул көчмө консулдук кызматына колдонуп, биздин элчиликтен ушундай кызматтарды алса болот. Негизи маекти узак созбой эле биринчи эле болуп турган сөздөн баштайын. Мыйзамдуу түрдө Чехия мамлекетине кантип кирсе болот? Чехия мамлекетине Кыргызстандан мыйзамдуу түрдө келип иштеш үчүн биринчилерден бул эмгек визасы, андан кийин студент визасы, андан кийин бул жакта сиздердин тууган уруктар жашаган болсо, ошолорго кошулуу визасы менен келсе болот мыйзамдуу түрдө. Бул визалардын эмгек визасы азыркы учурда жабылган, себеби 2019 жылдан бери Чехияга Кыргызстан жарандары үчүн квота бөлүнгөн эмес. Ошондуктан эмгек визасы бир гана изилдөө, илимий, спорт жана окуу боюнча, магистратура, бакалавриат боюнча, илимий изилдөө боюнча келсе, ошону менен берилет. Ал эмгек визасы азыркы учурда токтотулган. Мен сизге бул жерде негизи эле ушул Чехия мамлекетиндеги жалпы кыргыздардын атынан деп коеюнчу. Биз айта кетчү нерсе, бизде кайсы учур болбосун, түнү болобу, күндүзү болобу, мындайча айтканда Чехия мамлекетиндеги биздин апабыз Садат Кажи, Садат Кадайым, мен өзүм эле айтсам, мен көпчүлүгүңүздөр билгендей эле мен жолдошум аркылуу келгем бул жака, жолдошум аркылуу үй бүлөнү толуктоо жолу менен мага визаны ачууда Садат эже өзү жардам берип, өзү баш көз болуп, мага дагы стресстер менен келген, бул визада жөн эле келип калган эмес. Биринчисинде отказ алып калганбыз, дагы күтүп болуп, ошентип отуруп, Кудайдын буйругу менен ушул жакка чыгып калган экен. Бирок Садат эже себеп болуп, ошол аркылуу келип калдык. Бир гана виза маселеси эмес, биз бардык маселе боюнча Садат эжеге чала беребиз. Квартирабызда бир нерсе болуп калса деле, Садат эже ушундай болуп калды, эмне кылабыз деп бизге мен эле эмес, канчабыз чалабыз, кандай убакыт болбосун биздин кыргыз жарандарыбыз деп атайын бирөө мисалы консул деп
Маян албайт бул жакта, бирөө акча төлөп бербейт дегендей чындыгы мындай патриоттук сезимдер менен бул менин кыргыз жараным эле деп ушунчалык ичинен күйгөн айым катары деп мен өзүмө үлгү катары билем. Сизге чоң рахмат. Ушунча жардамыңызды берип, аябагыңыз үчүн чоң рахмат. Үй бүлөңүзгө бактылуулук, тынчтык, алгыдагы иштериңизге дагы чоң ийгиликтер.